Добулбас өзгөчө аспап, анын үнү сыйкырдуу. Добулбас үнүн укканда биринчи эле ойго эмне келет? Албетте ритм, шамандардын салттуу бии жана жүрөк козгогон добуш. Бул добуш кишинин жүрөгүнүн кагышына окшош. Мен угушумча кулак укпаган адамдар жүрөгү менен сезет экен да. Анан биз дагы эгер кулагыбызды жапсак, жүрөгүбүз менен сезебиз, жүрөктүн ритмине окшош да. Добулбас адам баласы жаралгандан тартып эле пайда болгон. Андан чыккан үн ритмдик музыка болуп саналат. Добулбасты ыргакка келтирүү менен аткаруучу ичиндеги катылып жаткан сезимдерин башкага жеткире алат. Композиция бар, такагари деп коет да. Бүркүттүгө куш салуу, бүркүт салуу дегендей, ошо охота жөнүндө да. Ошону дагы биз охотанын өзүнүн немесин кандай десем, атмосферасын беришибиз керек да. Кандай мындай залда ошол атмосфераны биз жаратып беришибиз керек. Охотанын немесинчи, атмосферасын багы куш учуп келгенде учат го, биз деп ойноп, анан кийин кушка окшоп мындай туруп, стойкабыз да ошого окшоп, ошондой да. Бул аспаптын түрү өтө көп. Байыркы заманда добулбастар байланыш катары колдонулуп, согуш алдында аскерлерге энергия берип, духун, рухун көтөрүүгө жардам берсе, бүгүнкү күндө добулбастарды обонго салуу өзүнчө искусствого айланган. Жапон эли бул багытта алдыда. Тайко барабандары учурда бир гана Жапонияда эле эмес, дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө ойнолуп келет. Кыргызстанда да бул добулбастарды ыргакка келтирген Оде Дайко тобу байыркы Жапон өнөрү менен кыргыз элин жакындан таанытып келет. Оде Дайко жапон тилинен которсок, улуу Эдо добулбастары. Эдо дегенибиз бул мурунку Токионун мурунку эски аты да. Анан бул топ бул кыргыз-япон адам өнүгүү борборунун астында түзүлгөн 2004-жылы. Ошо жапон ыктыярчылары биринчи жолу кыргызстандыктарды ошо жапон добулбастарында ойноо менен ушинтип үйрөтүп кетишкен да. Тайко добулбастары териден жасалат, бири-бирине такыр окшошпойт. Күн ысык болгондо тери кургап, үнүн өзгөртүшү мүмкүн. Андыктан нымдуу жерде сакталышы абзел. Ар биринин өзүнө гана таандык үнү бар. Чоң барабандардан коңур үн чыкса, кичинекейлеринен ичке тунук дабыш чыгат. Уйдун терисинен жасалат бул деген. Атайын ушундай буну жасаган өзүнүн мастерлери болот, япон мастерлери колго жасалат. Бир добулбастын жасалышы үчүн мындай бир топ эле убакыт керек. Себеби деген бул биринчи теринин даярдалышы, анан кийин өзүңөр көрүп тургандай бул жыгач, атайын жыгач. Буну деген минтип жыгачтын сабы болот эмес беле? Ошону дегенде оюп жасалат да бул деген. Тайко барабандары 2-кылымдын башында Кытайдан Жапонияга алынып келинген. Ал учурда добулбастар ар бир айылда болуп, байланыш үчүн колдонулуп, же келе жаткан коркунуч тууралуу кабар берген. Же болбосо дүңгүрөтүп добуш салып, жапон эли жанды чакырышкан. Анан калса тайко барабандары согуш учурунда чабуулда жакшы колдонуп, анын дабышы каршылашка коркунуч сезимин туйдуруу үчүн да колдонулган. Барабандарды ыргакка түшүрүү өтө оңой. Добулбасчы болуу үчүн нота билүүнүн кажети жок. Болгону колду көндүрүү абзел. Композицияны туура ойнош үчүн, туура уруш үчүн база негизи бул палочканы кармагандан башталат да. Таякты кармагандан башталат. Ошо кандай кармаш керек, кандай колду көтөрүш керек. Эгер мындай көтөрсө, акырын уруп койсо, акырын звук чыгып калат. Анан туруп катуу мындай катуу эмес, тез урса, аябай тунук, таза үн чыгат. Негизи эле бул композицияда көбүнчө бул ритм берет, бул барабан. Ошон үчүн буга мындай ойнойбуз да. Ушул мен азыр мындай универсальный ритмди көргөздүм да. Көп композицияларга бир ушундай ритм беришибиз керек. Ар түрдүү ритмдердин түрлөрү бар, например. Ушундай ритмибиз бар. Анан кийин
ушундай ритм бар экен. Гулиза бул топтун лидери. 8 жылдан бери жапон барабандарынын сырын үйрөнүп келет. Айтымында бир композицияны деңгээлине жеткире аткаруу үчүн кээде аны 1000 кайталап ойноого туура келет. Ал бул топтун катарында түрдүү концерттерге катышкан. Ар кандай иш-чараларда Ододайко тобу бүйүр кызыткан обондорду көрүүчүлөргө тартуулап келет. Добулбасты ыргакка келтирүү үчүн өтө көп күч кубат талап кылынат. Андыктан добулбасчы чымыр денелүү болушу шарт. Обондор өзгөчө жана кайталангыс, кызыктуу жана уккулуктуу. Дабыштагы ритм адамга жакшы энергия тартуулап, жашоого болгон күч кубатты берет. Ал эми дүңгүрөгөн дабыш эмоцияны жөнгө салып, ички сезимдерди дарылай алат. Жапон добулбастары өзүнүн кайталангыс үнү менен өзгөчөлөнөт. Анткени мында жүрөктүн согушу байкалып турат. Ар бир кыймыл аракет, ар бир сокку бул жүрөктүн согушуна, ритмине дал келгендиктен муну уккан киши сөзсүз түрдө өзгөчө сезимдерге кабылат. Музыка дагы да уккулуктуу болуу үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Мисалы, Азат чоорду ойногондо бул топко келгенде эле үйрөнүп алган. Азыр анын чоорусуз айрым композициялар көркүнөн чыкпайт. Вот. В тайко он служит как украшение. Чоор тайкоодо жасалга катары колдонулат. Анткени анын үнү тунук жана сыйкырдуу. Чоор менен добулбастар бирге үн ойногондо композиция мукамдуу боло түшөт. Всю композицию, и с флейтой композиция становится мелодичнее. Учурда жапон барабандарына кызыккан жаштардын саны арбын. Элнура менен Юля топко жаңы келгендерден. Аз эле убакыттын ичинде добулбасты ыргага келтирүүнү жакшы өздөштүрүп алышкан. Мен Ододайко тобу тууралуу 1 жыл мурун жапон жумалга өтүп жатканда билип, ошондо эле өтө кызыгып калдым. Добулбасчылардын кыймыл аракети, музыкадан чыккан энергия мени арбап алды. Анан мен дагы бул аспапты ойноп көрүүнү чечтим. Менин бул топко келгениме болгон 3 ай болду. Биринчи көргөнүмдө музыка, бул ритм баары башкача эле. Бир композицияны мыкты аткаруу үчүн добулбасчылар командасы жылдап машыгат. Анткени ар бир сокку, ар бир кыймыл маанилүү. Бирөөсү эле ката кетирсе, обондун ыргагы бузулат. Добулбас адамга эркиндикти, күч-кубат, энергияны тартуулайт. Анын үнү чагылгандын, аттын дүбүртүнө, бүркүттүн учушуна, шамалдын ылдам жүрүшүнө окшош. Бүйүр кызыткан добушту 1000 айткандан көрө бир жолу уккан артык.